Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен мен Дариха Хасанова. Бүгүн ушул футболду дагы бир жолу айтып кетейин деп атам. Азыркы убакта бул футболдо бонус бербейт, бирок акча салып иштесек болот. Кандай кылып иштейбиз? Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей бул жерге өзүңүздөрдүн атыңыздарды английский буква менен жазсаңыздар болот. Андан кийин бул жерге пароль түзөсүздөр. Анан бул жер ушул бойдон калыш керек. Ушуну деле кайталап жазып койсоңуздар болот, промокод. Анан бул жерге номер жазсаңыздар болот. Эгерде Кыргызстанда болсоңуздар, могу жерден бир бассаңыздар ылдый түшөт. 996-ны тандайсыздар. Мен Россияда болгондуктан Россиянын кодун тандайм. Андан кийин бул жерге номериңизди жазгандан кийин могу жерди бир бассаңыздар бул алмашат. Башка цифра чыгат, ушуну 65-89-4 деп кайталап жазышыңыздар керек. Анан бул жерге галочка коюп регистрация деген кнопканы басасыздар. Андан кийин сиздер регистрация болуп алгандан кийин сиздер ушу кабинетиңиздерге киресиздер. Кайрадан войти дегенди бас дегенде азыр көрсөтүп берип коет. Эгерде кайра бул жерге жаз десе, биринчи жерге атыңыздарды жазгансыздар, ошо атыңыздарды бул жерге жазып, бул жерге пароль жазасыздар дагы. Кайрадан могу капчаны өзгөртөсүздөр. Мынакей бир бассаңыздар үстүнөн өзгөрөт. 80 82 2 деп туруп ушуну жазып, анан кирип кетсеңиздер болот. Кирип алганыңыздардан кийин сиздер биринчи могу жердеги ретро деген жерге кирип, управление карта деген жерге кирип, бул жерге картаңыздардын номерин киргизсеңиздер болот. Эгерде түшүнбөсөңүздөр же бул жака акча салууда кыйналсаңыздар, мен ылдыйга номер таштап коем, ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Андан кийин эми бул жака пополнение кылабыз. Пополнение кылганда бул жакта эмне үчүн пополнение кылып атабыз? Себеби азыркы убакта бул сайт төлөп атат. Мурун бонус берген, азыркы убакта бонус бербей калды. Өзүбүз салып, анан күнүмдүк пайда тапсак болот. Ал жөнүндө дагы азыр кенен түшүндүрүп берем. Бул жерди басабыз, пополнение деген жерди. Басабыз дагы, мынакей УЗТТ дегенди басабыз. Эми бул жерден бул жерге ушундай галочка коесуздар, берге канча сумма саласыздар, ошону жазасыздар. Мен мисалы үчүн 20 доллар салам. 20 деп жазам. Андан кийин бул жерге галочканы коесуздар дагы, подтвердить деген жерди басасыздар. Подтвердить басканыңыздардан кийин могу адрести копировать этип аласыздар. Эми биз Binance'га киребиз дагы, өзүбүз УСДны тандайбыз. Мен Binance'дан котором. Анан бул жерден вывод деген жерди тандайбыз. Анан отправить через крипто деген жерди тандайбыз. Тандап, мына бул жерге бул жактан алып келген бул адрести копировать этип алып, ушуну бул жерге коебуз. Мынакей койгонубуздан кийин бул жерден 320-ны тандайбыз. 320 тандап подтвердить басабыз. Минимальный которуу азыркы убакытта 10 доллар экен. Биз бул жерге азыр 20 деп жазабыз. 20 деп жазсак 19 түшөт экен, ошондуктан биз бул жерге 21 деп жазабыз. 20 түшөт мынакей. Андан кийин мынакей вывод деген жерди басабыз. Басып 20 долларды которобуз, подтвердить басабыз. Андан кийин ушундай болуп эле өзү түшөт экен. Азыр көрсөтөм, мынакей. 20 доллар бизге пополнение болду. Эми азыр бул жактын кандай биз пополнение кылсак кандай жакшы жактары бар экенин сиздерге айтып берейин. Сиздер эгерде өзүңүздөрдүн ссылкаңыздарды мынакей бул жерден алып, центр агентства деген жерди басасыздар. Басып, подать агентская заявка дегенди басып туруп, промокод деген жерге киресиздер. Промокод деген жерге кирип, өзүңүздөрдүн реферальный ссылкаңыздарды алып, ушул реферальный ссылкаңыздар менен адам чакырсаңыздар, эгерде сиздин артыңыздан эгерде сиздин ушу реферальный ссылкаңыздар менен 3 адам катталса, артыңыздардан 3 адам катталып, минимальный 10 доллардан пополнение кылса, сиздерге 6 доллар төлөп берет и зарплатага чыгат экенсиздер 24 долларга. Бир айда 24 доллар төлөп берет экен. Эгерде артыңыздардан 8 адам пополнение кылса 10 доллардан, сиздерге 80 доллар баягы бонус берилет экен. Эгерде сиздердин артыңыздардан младший агент чыкса, младший агент деген эми кандай болот? Сиздерге түшүндүрүп берейин. Эгерде сиздердин артыңыздардан катталган адамдар дагы артынан 3 адам каттаса, сиздерге
3төн адам каттаса, бир младший агент чыкса, 3 адамды пополнение кылдырган болсо, сиздерге $6. Эгерде 3 младший агент чыгып, 3төн адамды пополнение кылдырган болсо, акча салдырган болсо, сиздерге $120 бонус берилет. Сонун, азыр ошон үчүн биз аябай баягы аракет кылышып атабыз. Анан кийин мен $20 салгам, мынакей меники 22 болуп калды. Бунун себебин да азыр түшүндүрүп кетейин. Сиздер бул агентке, бул админге прямой жазасыздар, өзүңүздөрдүн скрин жөнөтөсүздөр. Мен ушинтип толтурдум балансымды десеңиздер, сиздердин 10% акчаңыздарды булар кайтарып берет. 10% болгондо $20 10% $2 бизге бонус катары түштү балансыбызга. Андан кийин мынакей ссылкасын берди. Ушул ссылка менен кирсек, бизге заявка таштайбыз. Булар кошкондон кийин бизге ушу жактан прогноз келип турат. Ал прогнозду күнүнө коюп атып, биз салган акчабыздын 5-6% иштесек болот. Андан кийин бизге булар өздөрү админ өзү түшүндүрүп берет. Мынакей бул ссылка менен кирсек, бул жака прогноз келет. Азыр прогнозду кандай кылып коебуз, мен көрсөтүп берем. Мынакей бул прогноз келиптир. Мынакей админ айтат, эгерде акчаңарды биздин прогноз боюнча коюп жоготуп алсаңар, биз бардыгын кайра төлөп беребиз дейт. Андан кийин эгерде биринчи уровениңде, биринчи катарыңда турган адам $1000 акча салса, эми $1000 менен эсептеп атат да, сен $100 аласың дейт да, 10% иштейт экенбиз да. Эгерде экинчи уровениңдеги адам $1000 салса, биз $50 түшөт экен бизге. Эгерде үчүнчү уровениңиздеги $1000 салса, бизге $30 түшөт экен да. Аябай жакшы экен. Андан кийин ошондой эле, эгерде алтыбыздан 3 активный адам чакырсак, $6, анан $24 зарплата болот экен. Эгерде 3 младших агент чыгарсак, $24 бизге түшөт экен дагы, $96 зарплата чыгат экен. Старший агент чыгарсак, ал адам 6 младший агент чыгарса, $48 бизге түшөт экен. Зарплатабыз $192 болот экен. Эгерде баягы артыбыздагы адам 9 адам чакырса, $72 бизге түшөт экен дагы, $288 бизге зарплата болот экен да. Андан кийин ушинтип полный жазып коюптур. Ушинтип адам чакырып кошумча пайда тапсак болот экен. Админ менен прямой сүйлөшсөк болот, аябай жакшы бул. Сонун мүмкүнчүлүк. Ошол дагы бул эми прогнозду кандай кылып коет, эми азыр ошону көрсөтүп берейин. Мынакей өздөрү булардын закрытый группасы бар, ушул жака баягы сүйлөшүп, анан ушул жактан прогнозду алып турсак болот. Мынакей бул адам $24 чыгардым дейт. Ушинтип чыгарыптыр. $24 чыгарды дейт, $30 зарплата алат экен да, $30 алат экен. Эми мынакей закрепленный жерде мынакей бул жерде турат, бизге прогноз келген. Эми бул прогнозду кандай кылып коебуз, азыр көрсөтүп берем. Мынакей бул жерде мынакей ушул команданы издейбиз, бирок бул бүтүп калыптыр. Кыргызстандын сааты боюнча 19:00 болмок экен, азыр Россиянын сааты боюнча 4 болмок экен. Азыр бизде 4:30 болуп калды. Азыр ошентсе да биз карап көрөлү. Мынакей достор, бул жерде рынок деген жер турат. Ушул жерге келип азыркы команданы издеп көрөбүз. Мына достор, азыр каналга 21:00 деп келди. Россиянын саатынын 6-да дагы бир бериптир. Прогноз эми азыр ушуну коебуз. Мынуга көңүл бурабыз. Старт 2:082 деген команданы табышыбыз керек. Мынакей бул команданы таптык. Азыр буга киребиз. Эми бул жака көңүл бурабыз. 4-4-тү тандашыбыз керек. Ылдый түшөбүз. Мынакей 4-4-тү тандайбыз. Эми бунун ичинен биздики 1.25 коюлуш керек. Мынакей 1.25. Биз бардык сумманы коебуз, все дегенди басабыз. Ошондо бизге 28 цент акча түшөт экен. Анан кийин окейди басабыз. Подтвержденияны басабыз, болду. Биздин мынакей бул жагыбыздан балансыбыз алынды, себеби биз буну ставкага койдук. Бул жака түшүп калды. Андан кийин бул команда ойноп бүткөндөн кийин бул жака 22-28 болуп кошулуп калат. Ушинтип эле күнүмдүк пайданы таба берсек болот. Бул жактан бир нече жолу акча чыгарганбыз. Азыр дагы иштеп атабыз. Эгерде кимде мүмкүнчүлүк болсо иштесеңиздер болот, бирок риск алып албетте. Андан кийин иштесеңиздер болот. Көп колду кармабайт. Кимде баягындай без вложения иштегенде кечке карап отурушуң керек да телефонда. Бул жакта вложения менен иштегенде көп колду кармабайт экен да. Коюп коесуң, башка ишиңди кылып жүрө бересиң. Ошол достор, аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Тынч болуңуздар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм.